Нурлан Тургунбекович, мен мурда жазында да көтөрдүм эле ушул маселени. Алмаз Акунжанович, эч кандай бир жыйынтык чыкпады. Дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Эгерде кандайдыр бир шулуундар жерди кызыл китеп кылам десе, госрегистрге кайрылып атат. Госрегистр макул болбойт, отказ берет. Анан ошол госрегистрде сот менен сүйлөшүп алып туруп, сотко берет дагы, соттон кызыл китеп чыгартып алып атат. Ал жерлердин катарына эмнелер кирип атат? Мектептердин жерлери, акимиятка караштуу жерлер, соц объекттин жерлери. Ошондой эле Ноокатта факты бар, налоговый инспекциянын жерлери менчиктештирилип, кызыл китеп болуп кеткен. Эстеликтер менчиктештирилип кетиптир. Эстеликтин жерлери менчик, соттун чечими менен. Бул өтө жанакындай срок давности жок преступлениялар. А сотторго келип атканда, соттор срок давности өтүп кетиптир деп туруп, жанагы добросовестный покупатель жана башка болуп, алары менен 2-3 күндөн кийин башка бирөөлөргө оформить этип коет экен дагы, 3-4 кишиге өтүп кетет жанагы жер. Ошентип жана мамлекеттин жерине кадимкидей кол салуу болуп, көптөгөн жерлерибиз бул Ноокатта эле эмес, Ош шаарында бар, мүмкүн башка региондордо да бардыр. Ушуга бир масштабтуу түрдө көңүл бурулуш керек. Соц объектилердин жерлери кызыл китеп болуп, колмо-кол өтүп, алды тойкана болуп иштеп атат. Экинчи маселе. Ош аэропорту акыркы убакта же крышасы күчтүүбү, начальнигин. Аябай жанагы обслуживание төмөнкү деңгээлге түшүп кетти. Же стоянкага орун жок. Же бир сырттан коноктор келсе бир нормальный тосуп алып, жанакы өзүнүн баягы деңгээлинде бир тосуп ала турган, жөнөкөй кишилер дагы уччу залында постоянно давка. Анан бизде информациялар бар, анча-мынча жана өзүнө караштуу кишилердин кээ-бирлерин баягы жүктөрүн досмотрдан көрсөтпөй өткөрүп Туркияга алтын-палтын кээ-бирлерин кармап калып атышат. Коопсуздук комитетинин кишилери жана башка. Бирок ошол иштер дагы Ош аэропортуна тынбай тыгыз болуп атыптыр. Ушул Ош аэропортунун начальнигине бир чара көрүп карап койсоңуздар. Рахмат.